Талас районундагы Кара койчу Токтогулов атындагы аймактык оорукананын төрөт бөлүмүндө каза тапкан 23 жаштагы келиндин өлүмү иликтенип баштады. 3 январда болгон окуя. Милицияга келиндин жолдошу кайрылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 146-беренеси. Медициналык же фармацевтикалык кызматкерлер кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренесинин негизинде 2-бөлүм менен кылмыш иши козголгон. Каза болгон келиндин артында 1 жаштан өткөн кызы калды. Аталган ооруканадан билдиришкендей окуя болгондон кийин төрөт бөлүмү убактылуу жабылып, фактыга тиешеси бар дарыгерлер жумуштан убактылуу четтетилген. Саламаттыкты сактоо министринин маалыматында Кыргызстанда 2022-жылы 41, 2023-жылы 38 аял төрөттөн каза болгон. Быйыл жыл башынан бери 4 факты катталды. УКМК Чүй облусунун Ысык Ата районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин директорун кармады. Маалыматка караганда 2001-2022 жылдар аралыгында Чүй Токой чарбасы жана Чүй Токмо кадастр тарабынан 150 гектардан 4 сотукка чейинки аянттан 226 жер аянтына мамлекеттик актылар мыйзамсыз берилген. Кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жыйынтыгында жалпы баасы 115 миллион 632 миң сомду түзгөн. 33,8 гектар жерге жеке менчик укугу боюнча 39 мамлекеттик акты мыйзамсыз берилгендиги аныкталды. 2024-жылдын 15 февралында бул факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, Ысык Ата районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин директору кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Таласта уюшкан кылмыштуу топтордун айрым мүчөлөрү жарандарды Талас облусу боюнча положенец катары дайындоо аракетин көрүшкөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 16 февралда облустук милиция менен биргеликте аталган жаранды кармады. Жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаранын натыйжасында уюшкан кылмыштуу топторго мүчө болуудан жана криминалдык идеологиялардан толук баш тарткандыгы маалым болду. 2016-жылы 168 статья менен соттолгом. Азыркы учурда колонна поселенияда 39 мекемеде калган срогумду өтүп жатам. Положенец, смотрящий дегендерден откажусь. Отворовский де азыркы учурда закон негизинде законно прослушный гражданин. Ички иштер министрлиги аба ырайынын keskin өзгөрүүсүнөн пайдаланып, шылуундар телефон аркылуу көп кишини алдап жаткандыгын эскертип, бул боюнча ИИМдин нөөмөт бөлүмүнө жана 102 кызматтарына билдирүүлөр келип жаткандыгын маалымдады. Телефон аркылуу алдаган шылуундар жарандарга чалып, өздөрүн күч органдары, саламаттыкты сактоо жана куткаруу кызматтарында иштейбиз деп тааныштырып, жакындары кырсыктап калгандыгын кабарлап, курьер аркылуу акча жөнөтүүнү талап кылышкан. Жабыр тарткандардын арасында шылуундар жиберген курьердик кызматтар аркылуу акча жөнөткөндөр бар деп айтылат маалыматта. Милиция мындай чалуулар болсо кабарды жакшылап текшерип, жакындары менен байланышып тактоону сунуштады. Алмазбек Примов министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директору болуп дайындалды. Тийиштүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгон. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигин буга чейин Канатбек Тургунбеков жетектеген. Ал быйыл 22 январда 1-орун басары Мидер Машиев менен биргеликте кызматтан алынган.